Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 6 май 2023 жыл. Мен Бішкек шаарынын түштүк батышы ак өргөдө жүрөм туғандар. Тагыраак айтканда начало ак өргөдө. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп баарын жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Гагарин көчөсүнүн жээгиндеги эмеде турам. Глобустун жанында турам туғандар. Сатылуучу үй. Ушул глобустун жанынан түз түшкөнүңүздөрдө Ак Бата көчөсү 10-чу даректе жайгашкан. Ал жака сиздер Тимурова Фрунзе тарап менен эле кирсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул Ак Челмек көчөсү менен эле кирсеңиздер болот экен. Жана бери четте мектеп, садиктердин баары бар. И бул Гагарин көчөсүнө шаардын бурчуна көптөгөн эле маршруттар менен бара аласыздар. Бул жерде мынакей медресе, мына ушундай. Барып сиздерге калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул ийүүстүн көчү тарабы. Көп трансфердай дарбаза жана бийик забор. Эң эле түндүк чек арасы бул жерден башталат. Эң эле түштүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин. Жалпысынан жердин аянты 5 соток туғандар. Жана айткандай, бул жакка чыксаңыздар Гагарин, Тимурова Фрунзе көчөлөрүнүн кесилиштерине деле бара аласыздар. Бул жакын жерде глобус, мектеп, садик баары бар экен. Дагы жакшы жери природный газ, центральный канализация туғандар. И түз түшсөңүздөр бул жагы Луршухина көчөсү болуп кетет. Так, андан ары коросуна кирип калган маалымат берейин. Мынакей көчөлөр деле орто кеңдикте туғандар. Прожекторлор орнотулуп тур жолдорго. Так. Бул коросу. Жердин аянты 5 соток, тегеренте мынакей забор. Коросу забор кылынган жана эң эле төрүндө 130 квадрат метр болгон мондай үй. Негизинен квартиранттар үчүн салынган. Квартирасы үчүн салынган тугандар, стенасы сеп панель 130 квадрат метр тугандар. И бул жагана үй ээси негиз боюнча өзү швейный цех салайын деген план болгон экен бул жагына. Бирок азыркы учурда ушундай бош койдум. Турат кааласаңыздар навес коюп, хозпостройкалар же болбосо дагы квартиранттар үчүн улап дагы үй салсаңыздар деле болот. Үйдөн дагы убакта мынакей жер бар. Документтер боюнча айтсак, кызыл китеби бар экен тугандар. Мынакей 6 квартирантты өзүнө киргизе алган мондай үйлөр. Азыр бир экөөсүн ички тарабында көргөзөйүн. Бул жагы мондай стяжка болгон. Бул мынакей свет өчүп калат. Азыр аркаларын көргөзөйүн, жарыраак. Кыскасы бар окшош тугандар. Мынакей киргенде мондай кухня, раковина орнотулуп суу чыгарылган. Бул жакта душ жана ажаткана. Вентиляциялар орнотулган тугандар, мынакей. Анан ак өргөдө эле квартира бизнесиге жакшы эле жер деп ойлойм тугандар. Сиздер деле өзүңүздөр оюңуздарды комментарийге жазып кетиңиздер. Маршруткалар мынакей Гагаринде толтура. Мына бул бөлмөлөр деле жакшынакай стандартный салыныптыр. Кухня, спальный бөлмө, душ, ажатканасы менен мынакей. Негизинен 12 000 сомдон, жок деген 12 000 сомдон квартираны киргизсеңиздер болот дейт. Азыркы учурда үй ээси бул бөлмөлөрүндө ремонт кылып аткан учуру ошого эч кимсине квартираны киргизбей эле экен. Бул деле ошол эле формада. Мынакей киргенде кухня, бuyakta ажаткана, душ, суу сарыстан менен жуу жана мына бир мондай спальный бөлмө, полдору ОСП. Балдары көрүп турганыңыздардай туалдар, потолок гипсокартон жана терезелери пластик терезелер орнотулган тугандар. Так, андан ары ээси кирип калыптыр, видеого түшүп каласыз деп белги берип койдум. Так, дагы эмне маалымат тугандар? Негизинен экинчи этаж кошсоңуздар деле болот дейт. План боюнча ошо экинчи этаж деле койсо болот экен. Дагы эмне маалымат? Мына 5 соток жер, 130 квадрат метр болгон үй. Негизинен ай сайын жакшы киреше тапсаңыздар деле болот бул жактан. Азыркы учурда алтоо, калсаңыз бул жакка курсаңыздар деле болот. Так, басы 70 000 доллар. Сүйлөшүү болот. Эсин номери менен экранга эсител деп калтырам. Эсин номери менен экранга эсител деп калтырам. Аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр.
сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону силер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен силердин менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар. Айта кетчү нерсе мен айтпай калыпмын да. Так. Бул кошуна менен болгон аралыкта 1,5 метрдей аралык бул кошуна менен. Арт тарапта кошуна менен болгон аралык деле 1,5 метрдей. И бул жакта кошуна менен болгон аралык деле ушундай аралык калтырылган туугандар. Барлык документтери жайында. Сынакыл сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот.